Кыргыз эли көптөн күткөн 7 миллиончу жаран Баткен облусунун Кызылкыя шаарында жарык дүйнөгө келди. 7 миллиончу ымыркайды Кызылкыя шаарынын тургуну Айжаркын Сиражидинова 40 жашында төрөдү. Жаңы ымыркайга президенттин сунушу менен Кыргыз элинин гүлдөгөнүшүн билдирген жакшылык ысымы берилди. Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллиончу жашоочусу бүгүн 19 октябрга караган түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызылкыя шаарында төрөлгөн уул бала болду. 7 миллиончу кыргызстандык фермер Валижан Абдырасуловдун үй бүлөсүндө төрөлдү. Апасы Айжаркын Сиражидинова 1982 жылы туулган. Бул мен 4-чү балам, 2 кыз, 1 уулум бар болчу. Балама шерик болду. Мен да күткөн эмесмин. Кокусунан эле эртең менен президент чалганда билдим. Президент чалып куттуктады эртең менен, жакшы каалоо тилектерин айтты. Анан өзүңүз ат кое бериң деп өзүм сурандым. Жакшылык болсун журтубузда деп, жакшылык деп ат койгула деди. Ошол балам аты жакшылык болду. Айжаркын айымдын наристеси өлкөнүн 7 миллиончу жараны болгонун өлкө башчысы кабарлаган. 7 миллион наристебиз төрөлүп атат мына. Бу дагы бекеринен эмес. 7-нин бири Кызыр дейт. Кызыр алейхиссалам колдогон перзентибиз болсун. Рахмат чоң. Кыргызстаныбызга кут алып келген перзенттерден болсун. Айтканыңыз келсин. Дайыма жакшылык эле болуп турсун. Эми Рахмат чоң. бул 7 миллиончу болуп төрөлүп атканы сиздердин үйгө дагы кут келип атканы, жакшылык алып келип атканы дегендей. Жакшылык алып келген неберелерден болсун. Бүтүндөй эле Кыргызстанга жакшылык алып келсин. Учурда ымыркайдын абалы жакшы, салмагы 4 килограммга жакын, бою 54 сантиметр төрөлгөн. Дарыгерлердин 24 саат бою көзөмөлүндө турат. Төрөттө эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Наристе төрөлдү. Алда болсо ушул биздин Кызылкая жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт үйүндө төрөлгөндүгү үчүн бу чындыгында биз дагы толкунданып турат, биздин жамаат толкунданып турат. Аябай кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Бүгүнкү күндө баланын дагы энесинин дагы абалы жакшы, керектүү медициналык дары-дармектердин баардыгы жетиштүү. Дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бала дагы, энеси дагычы. Биздин азыркы замандагы Манас төрөлгөн турбайбы кезекте болот да. Бою дагы 54 дедиңиз, 3,9 килограмм жакшы. Садыр Жапаров улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду жана саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырованы кабыл алды. Статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов маалымдагандай, ведомстволор аралык комиссия тарабынан тиешелүү мониторинг жүргүзүлгөн. Кыргызстандын 7 миллиончу жаранын депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сомго турулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Андан башка Садыгореш ар бир областтарда андан кийин урда төрөлгөн балдар бар. Аны сиз 7 облуста, анан Бишкек Ош шаарында 9 эсептеп койдуңуз. Бул жигитибизден башка 8 балабызга сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жердеги сиздин өкүлдөрүңүз сыйлыктары бар экен, подаркасы бар экен, ошолорду тапшырат. Бирөө дагы курга албайт. Сау болуңуз, кулук болсун. 7 миллиончу ымыркайдан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабар алууда. Баланын атасына жакынкы күндөрү 6 сотук жер тилкеси берүү пландалууда. Атасы менен сүйлөштүк, азыркы күндө атасы апасынын үйүндө турат. Ошого биз жергиликтүү бийлик, мындайча айтканда, ушул жакшылыктын атасына 6 сотук жер участкасын берели деп чечтик. Буюрса, жакын күндөрү комиссияда каратып, 6 сотук участканы чыгарып, ушул балдарга үйгө салганы жер участкасында беребиз. Кыргызстан калкынын 7 миллионго жеткирген ымыркайдын 20 октябрга чейин жарык дүйнөгө келерин алдын ала эсептеп чыгышкан. Кыргызстандык 6 миллиончу бөбөк Айлин Кожешова 2015 жылы 25 ноябрда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Республика элинин саны 7 жылда 1 миллионго көбөйгөндүгүн бүгүнкү бөбөктөрдүн төлөлүшүнөн улам аныктоого болот. Исаак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары.